Ардактуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, алыс жакында жүргөн кадырлуу журтташтар. Биз саналуу мүнөттөрдөн кийин эски жылыбызды узатып, жаңы дем, жаңы маанай менен жаңы 2025 жылга аяк басабыз. Мезгил деген закым куш экен. Узап бараткан жылыбызга аста көз чаптырсак, өлкөбүздө бир далай натыйжалуу иштерди аткарууга жетишиптирбиз. Эсиңиздерде болсо, биз кызматка келгендеги алгачкы жылдарыбызда бар аракетибиз коом турмушун бир нукка салып, мамлекеттик башкарууну элдин кызыкчылыгына иштетүү, уюштуруу иштери менен алек болдук эле. Бара-бара элдин бийликке болгон ишеними өсүп, нааразычылык акциялар, тынымы жок митингдер артта калды. Эл аралык коомчулукка Кыргызстан өз алдынча өнүгүп кете алаарын жар салып, дүйнө өлкөлөрү менен алакаларыбызды жолго коюуга жетиштик. Натыйжада тең салмактуу, көп векторлуу тышкы саясий курс менен Кыргызстандын эл аралык айдыңдагы позициясын бекемдей алдык. Элибизди көп жылдардан бери түйшүккө салып, жүрөк үшүн алган кыргыз-өзбек чек арасы толугу менен чечилсе, кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Албетте, сиздердин колдоп коштооңуздарсыз бул ийгиликтерге жетүү мүмкүн эмес эле. Ак ниет, адал иш аракеттерибиздин акыбети кайтып, анын негизинде дүйнө өлкөлөрү Кыргызстан демилгелеген ири долбоорлорго кол суна баштады. Мынакей ошол далалаттарыбыз өз жемишин берип, мурда кандай шарттары болсо дагы эптеп инвестиция тартсак деген ойдон арылып, инвесторлорду тандоого өттүк. Кече Борбор Азия чөлкөмүнүн транспорттук инфратүзүмүнүн өнүгүшүндө жаңы доорду баштай турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулушунун алгачкы ташын койдук. Кудай буюрса, бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат. Чыгыш жана батыш элдеринин ортосунда карым-катнаш түзүлүп, кадимки Улуу жибек жолунун жаңы тарыхый деми калыбына келет. Ал ортодо өлкөнүн кан тамыры саналган миңдеген чакырым жолдорубуз оңдолуп, 800 чакырым жолго асфальт басылды. Ал эми кылым долбоор атанган Камбар-Ата 1 кесинин курулушу азыркы тапта Казакстан менен Өзбекстандын катышуусунда жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда активдүү кадам менен алдыга жылууда. Бул кестин курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багытталган даңгыр жол экенин жакшы билесиздер. Ошондой эле Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстарын натыйжалуу башкарууда Камбар-Ата 1 кесинин мааниси өтө зор. Урматтуу мекендештер, дагы бир артыкчылыктуу багыттарыбыздын бири жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу долбоорубуз четинен ишке аша баштады. Борбор калаабыз Бишкекте турак жай комплекстери курулуп, 1000ден ашуун жарандарыбыз жаңы жылдын алдында батирлүү болушту. Келерки жылдан тарта дагы бир топ турак жай комплекстер курулуп, кийинки кезекте турган 1000деген жарандарга четинен бериле баштайт. 2024 жыл эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук иш-чараларга жык болду. Алардын эң ириси ушул жылдын жайында Парижде өткөн Олимп оюндарында Манас атабыздын урпактары өзгөчө намыстуу эл экендигибизди далилдеп, чакан өлкө болсок да чоң жетишкендиктерге жете аларыбызды бүткүл дүйнөгө даңазалай алышты. Мындай жетишкендиктер келечекке карай чаап жаткан жолубуздун башаты гана. Кийинки Олимп оюндарында да чоң ийгиликтерге жетүү үчүн азыртадан даярдыктарды баштайбыз. Бизди мамлекеттин демографиялык маселелери дагы ойлондурбай койгон жок. Эл аралык изилдөөлөргө ылайык Кыргызстандын калкы улгаюу тенденциясына өткөндүгү биз үчүн чоң коңгуроо. Бул багытта бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмү жөнүндө жарлыкка кол койдум. Биз мындай аракеттерибиз менен калктын демографиялык өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын аймактарда жашаган көп балалуу энелерди колдоого алабыз. Өтүп бараткан жылда саламаттык сактоо тармагында тарыхый жетишкендиктер жаралды. Бөрөк, боор, жилик чучугун алмаштырууга
кадам ташталды. Биз бардык ийгиликтердин башатында билим менен илим турарын, ансыз Кыргызстандын бакубат келечегин элестетүү мүмкүн эместигин жакшы түшүнөбүз. Мына ушундан улам билим берүүнүн мазмуну менен сапатына көңүл бурууга тыкыр киришип жатабыз. Бул багытта мектептерде Алтын казык мамлекеттик программасы ишке ашырылууда. Ал эми өнүгүүгө аракет кылган жогорку окуу жайларына өзгөчө макам берүүдөбүз. Кыргызстандын илимий очогу болгон Улуттук илимдер академиябыздын материалдык техникалык базасын жакшыртуу максатында түп тамырынан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрдүк. Кудай буюрса, мамлекеттин интеллектуалдык флагманы боло турган бул жайда иштеген кызматкерлердин айлыгы жаңы жылдан тарта 100%га чейин көтөрүлөт. Урматтуу замандаштар, көчмөндөр цивилизациясынын алтын бешик аталган ажайып кооз кыргыз жери улуттук деми акырыңдап артып бараткан нарыктуу Айкөл элдин мекени. Мына ошол аккар көк муздуу асман тиреген тоолорубузду байырлаган ак илбирсти Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койгон элем. Кыргызстаныбыздын кайталангыс табиятын коргоо максатында аска тоолорубуздун символу болгон ак илбирсти эл аралык күн катары белгилөө демилгебизди быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы колдоп, тийиштүү резолюция менен 23 октябрь эл аралык ак илбирс күнү катары жарыялап берди. Мунун өзү биз үчүн узап бара жаткан жылдагы жагымдуу көрүнүш болду десек жаңылышпайбыз. Байыртадан эле элибиз ак илбирсти сыпаттап келишкендей, уул кыздарыбыз айбат сүрдүү, кайрат күчтүү, аруу Айкөл максатына жете билген өжөр болуп чыгышына төлгө кылалы. Ушу жылы азыркы Кыргызстаныбыз башат алган Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилеп, тарыхый бурулуш жасоого өмүрүн арнаган аталарыбызды эскерип, аларга таазим кылдык. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, 100 жылдыктын алкагында ондогон өнөр жай имараттарды, ондогон социалдык экономикалык мекемелер ачылды. Эл кызматындагы бийлик бутактарынын бир максатты көздөө менен ынтымактуу иш алып баруусунун натыйжасында узап бараткан жылда бажы жана салыктан түшкөн кирешелер эселеп өстү. Натыйжада ички дүң продукциянын көлөмү 9,4%га өсүп, 1,5 триллион сомдук чектен ашырдык. 2025 жылы анын көлөмү 1 триллион 800 миллиард сомдон ашат деп болжолдоп жатабыз. Быйыл өлкө бюджетин 687 миллиард сомго чыгардык. 2025 жылы 700 миллиард сомдон ашыруу менен мамлекеттин каржылык өзөгүн дагы чыңдайбыз деп турабыз. Кымбаттуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы өзүнүн көп этностуу, ынтымакта жашаган, нарыктуу жана жаратман эли менен бирге ылдам жана ырааттуу өнүгүүнүн туура багытына түштү. Мына ушундай учурда маани бере турган дагы бир жагдай, кийинки мезгилдерде кылымдап тутунуп келген уңгу жолубузга түшүүгө мезгил жетти деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын мамлекет катары ыкчам жана туруктуу өнүгүүсү үчүн адегенде соңку 10 жылдыктарда пайда болгон зыяндуу адаттардан, өнөкөткө айланган терс көрүнүштөрдөн, түрдүү идеологиялык түркөйлүктөн, жагымсыз таасирлерден биротоло арылып, андан соң ички мүмкүнчүлүктөрүбүздү жана каражаттарыбызды акылмандык менен колдонууга өтүүбүз кажет. Биз кыргыз элинин миңдеген жылдар бою сакталып келишине, кайрадан көз карандысыз мамлекетке ээ болушунан нукура, өзүнө гана таандык баалуулуктары жана нарк принциптери, уңгулуу тарыхый тажрыйбасы өзөк болуп бергендигин эгерим эсибизден чыгарбайлы. Аталган кырдаалдан ылдам чыгуунун ишенимдүү жолдорунун бири кыргыз жарандарын бир муштумга бириктире турган, куттуу келечекке ишеним арттырган, жарандык мекенчиликти күчөткөн, улуттун демин арттырып, жаңы демилгелердин жаралышына жол ачкан идеяларды иштеп чыгып, аны ыкчамдык менен ишке киргизүү. Мына ушул максатта улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу жөнүндө жарлык кабыл алдым. Биз бул жарлыктын негизинде Кыргызстанды бардык жагынан жапырт өнүккөн, эли байгер жашап,
өз өлкөсү менен сыймыктанган элдик нарк баалуулуктары бекем сакталган мамлекет катары дүйнөлүк деңгээлге чыгууга багыт алабыз. Уважаемые кыргызстанцы, итак, в 2024 году наши усилия по реализации поставленных задач принесли ощутимые результаты. Это стало возможным благодаря крепкому единству нашего народа и его общей цели. Эти достижения обеспечили стабильность в стране, задали курс на развитие и позволили с уверенностью сказать, что мы начали строительство нового, сильного Кыргызстана. Новый год всегда ставит перед нами новые задачи и цели. Я уверен, что в 2025 году мы добьемся новых достижений благодаря усердному труду. В новом году мы продолжим привлекать иностранные инвестиции, создавать благоприятные условия для предпринимательства, развивать науку, образование, инновации, IT-сектор, зеленую экономику и цифровые технологии. Особое внимание будет уделено открытию промышленных предприятий, созданию новых рабочих мест и повышению доходов населения. Социальная сфера выйдет на новый уровень. Итак, вместе с вами мы строим сильный Кыргызстан. Самое главное – ценить наше единство и беречь согласие, которое приносит благополучие. Дорогие соотечественники, пусть наступающий Новый год принесет всем нам благополучие. Пусть Новый год станет годом обновления, перемен и новых достижений. Пусть в каждом доме царят счастье, согласие и достаток. Урматтуу кыргызстандыктар, ошентип 2024 жылы алдыга койгон пландарыбызды ишке ашыруудагы аракеттерибиздин акыбети кайтты, жемиши мол болду десек болот. Мунун баары албетте элибиздин бекем ынтымагынын, бир максатты көздөгөн биримдигинин натыйжасы. Мындай жетишкендиктердин жыйынтыгында өлкөбүздө туруктуулук орноду, өнүгүүгө багыт алдык, жаңы, күчтүү Кыргызстанды куруу жолуна түштүк деп сыймыктануу менен айтууга толук негиз бар. Жаңы жыл ар дайым жаңы милдеттер менен жаңы максаттарды алдыбызга коет. Биз 2025 жылы талбаган эмгектин аркасында гана жаңы жетишкендиктерди багындырабыз деген ишеничим чоң. Жаңы жылда чет элдик инвестицияларды тартуу жана ишкерликке кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү иштерин арттырабыз. Илим менен билимди, инновацияны, IT секторун, жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана санарип технологияларды түзүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Өнөр жай ишканаларын ачуу менен жаңы жумуш орундарын түзүүгө, калктын кирешесин жогорулатууга басым жасалат. Социалдык чөйрөнү өнүктүрүүнү жаңы деңгээлге көтөрөбүз. Ошентип, биз сиздер менен бирге күчтүү Кыргызстанды курабыз. Эң башкысы бир түндүктүн астындагы биримдигибизди, ырыс кешик тартуулаган ынтымагыбызды барктай билели. Ардактуу мекендештер, кирип келген жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун. Жаңы жылыбыз жаңылануунун, өзгөрүүлөрдүн, жаңы бийиктиктердин жылы болсун. Төрттүлүгүбүз түгөл болуп, ар бир үйдө бакыт таалай, ынтымак, ырыс уяласын. Жаңы жылыңыздар менен.